Оғантала айылынын тургуну Тиркешев Болотбек өзү ыр жазып, обон чыгарат. Анын ынтымак, Кел Норузум, Мектебим, Оғантала айылым, Менин айылым, Энекем жана башка ырлары эл арасында ырдалып жүрөт. Номер 17 Сатыбалды Далбаев атындагы гимназия мектебине арнап чыгарган ыры жөнүндө төмөндөгүлөрдү айтып берди. Бул мектептин гимнин жазып калышыма бизде Рая Абдрахимова деген директор иштеген. Ошол эжеке айтып калды, Полот агай, анча мынча ыр жазып жүрөсүз. Ошол мектепке арнап бир ыр жазып, гимн кылып ырдап жүрөлү деп калды да. Ошондон кийин агай эжекелер дагы агай ушул биздин мектепке бир гимн сыяктуу ыр жазып бериң деди эле. Анан ойлонуп ырды жаздык. Ыр жазгандан кийин анын музыкасын кандай кылыш керек дегенде раматылык болуп кетти. Нурбек Акматалиев деген агайыбыз. Анан ошол экөөбүз биригип туруп, негизинен обонун ошол Нурбек агай менен биргелешип чыгардык да. Октябрдын улунаты алып келген, койнуна билимдерди салып келген, жолборсондун мечендеген бут кызга, өчпөгөн дилин жамын жагып келген, мектебим билимдени сезет, билимдерге бап эстеп, койнуна жалбынган, эркелетип сени мени. Тиркешев Болотбек өзүнүн айылына болгон сүйүүсүн ыр менен чагылдырып, ырларында айыл тууралуу көп айтып берет. Койнунан орун алган, суктанып улуу кызы обон салган, сулуулуктан келишкен төрт тарап, ишчирге алмашылыгыз Оғанталам. Апама арнап ыр жаздым. Апаке арзу тилеп төрөдүңүз, ал пештеп ак пешикке бөлөдүңүз, балдарымдын убайын көрөйүн деп, келечекке кулаш артып жөнөдүңүз. Болотбек Тиркешев иш-чараларга дайыма катышып, өзүнүн өнөрүн элге тартуулап турат. Дайыма ырдап жүргөн Такадай бою Сары Алтын агай эл арасында кадыр баркы жогору. Биз биригип жылуу сезим отунан, дайым кошо шаттуу көңүл ачабыз. Өтсү убакыт арабыздан зымырап, баарлашып сырдашууга шашабыз. Биздин тилек тынчтык, достук, ак эмгек. Адамзатка андан башка не керек? Бул тилекте дайым болсок биз бекем, рызкыда өзгелер себелим. Кээде кетсе анча-мынча чекилик, биргелешип акыл менен чечелик. Болбогон соң бул жашоодо түбөлүк, кадырлашып ынтымакта өтөлүк. Болбогон соң бул жашоодо түбөлүк, кадырлашып ынтымакта өтөлүк. Норузга арнап мен ыр жазган элем, ошону ырдап берейин. Теңелип күн менен түн, багдарак байлап бүчүр, кубулжуп не бир сонун, жаңырды татына үн, ыр болуп ага берсин, калкыма деген сүйүм. Geldi жаңы күн, созолу бизде кош күн, жакшы тилек каалап айтып, жарыпты жазчу күн бүгүн. Сиздер менен Оғантала жамааттык мультимедиа борбору болду. Микрофондо Гүлназ Камбарали кызы, кайрадан элеттеги таланттар рубрикабыздан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.